номер менен чабылып турган күлүк Кера. Буда ката теги жазылбай калыптыр. Ээси Тайманов Темирлан. Чүй областтык Тел-Тору федерациясынын президенти. Ал эми даярдаган саяпкер Мухаммединов Бексултан. Адилет Чабат Сокулук айылы Чүй областы. 9 номерде Нурпери азыр бир аз сабырдык кылыңыздар. Мынакей күлүктөр чубатууга чыгып баштады. 9 номер менен Нурпери. Мен бирден айтып берейин, байкап туруңуздар. Нурперинин ээси Исманов Арген, Жээналиев Канат даярдаптыр. Караев Байзак Чабат Сокулук Чүй Асылбаш. 10 номер менен Падыша. Брадеро Арабеска. Ээси Атакеев Исламбек, саяпкери Кожомуратов Алчынбек. Омар Чабат Талас областы Кызыл Адыр айылы. 11 номер менен катталган күлүк Алатоо. Алатоо бул ГЕС-5 деген чарбадан чыккан күлүк. Ээси Жамангулов Сталбек. Сыргак уулу Изат даярдаптыр. Болотбеков Арсен, Ысык Көл Түп району Күрмөнчү айылы. Мына көрдүңүздөр, Сыргак уулу Изаттын кунаны биринчи келди. Эми Аламанын топпай кезин байкайлы кандай даярдап келгенин. 12 номери менен Сарыарка. Бул жерде күлүк Ататеги Бастау Зайка. Кырчобаев жылкы чарбасынын күлүгү бул даярдаган Уржанов Төлөмүш агабыз. Мына Төлөмүш агабыздын чебер даярдыгынын астында келди. Чаба турган Али Нарын областы Жергетал айылы. 13 номер менен Физзат деген күлүк катталды. Бул Сан-Франциско деген айгырдын тукуму. Ээси Абаскан Алихан. Акматалиев Нургазы даярдаптыр. Марсель Чабат Токтогул шаарынан да күлүгү байкаңыздар. 13 майке менен чабылып атат. 14 майке менен чабылчу күлүк Талисман. Баракелде Талисман жөнүндө билесиздер. Таластын белдүү күлүгү, Шакен экөөбүздүн күлүгү, Сулумаймак айылы, Айтматов району. Бул Талисмандын ататеги Хайбет деген айгыр. Казакстан Республикасында багылып атат. Андан соң 15 майке менен Алажа. Бул күлүк абдан мыкты. Атасы Манрайдер деген айгыр, Бешкашка биздин тил менен айтканда. Бешкашканын тукуму Алажа. Ээси Карачолоков Улукбек жана Бактияр. Саяпкери Аманкулов Кубан. Талантов Умар Чабат Талас областы Бакаята району. 16 катталбай калыптыр. 17 күлүк Дауыл. 3 жашта экен. Бул Штормкеттин тукуму экен баракелде. Жумагулов Айдар ээлик кылат даярдаган саяпкер Бектенов Марлан. Амангелди Хамза Чабат, Казакстан туугандар. Хамза деген биздин жаш казак кыргызга таанымал кичинекей эле турумтайдай олго мыкты балабыз чабып атат. Мына биздин мейман балабыз чабандес. Өзү кичинекей болсо дагы атагы 6 айга чейин угулуп аткан балабыздын бүгүн кандай чабышын байкаңыздар. Аттын үстүндө кандай отурарын байкаңыздар. Шамалга жата калабы же тура калабы аны байкайлы кандай сонун бизде мүмкүнчүлүк болуп атат. Атактуу Хамза деген чабандес. Атасы Марлан деген жигит. Мына кече маек бердик сиздерге. Ошо Марландын алып келген күлүгү Штормкеттин тукуму экен, Дауыл. Мына көтөрүп коюңуздар. Кана Хамза кол көтөрүп койчу айнанайын. Хамза өтүп кетти. Хамзага кол чабып коюңуздар мейман балабызга. Баракелде. Хамза келет атабы? Азамат, мына сары каскачаң го дейм, Хамзанын күлүгүнүн койругунун түйүшү да башкача, башындагы чүмкөлгөн чүпүрөгү да башкача экен. Хамзанын отурушу да башкача экен туугандар. 17 номердагы Дауылды чабып аткан казак бир тууганыбыздын күлүгү. Кол чабып коюңуздар, меймандостук кылып туруп туугандар. 16 километрге чабылат туугандар. 9 айлампа. Ушуну эске алыңыздар. 9 айлампа ылдамдык. Бүгүн бул космоско учкан ракетада эле болот болуш керек деген ишеним болуп атат. Анткени бул чабышыбыз эл аралык деңгээлдеги чабыш десек эч жаңылбайбыз туугандар. Бүгүнкү топ байгеде дагы мына 14 номердагы Талисман деген күлүккө дагы назар салып коюңуздар. Бул күлүгүбүз Талас областында байге бербей 1-2, 3 орунду алып жүргөн канжыгалуу мал. Талисмандын саяпкери биздин чебер кыл саяпкерибиз Шакен акебиз. Андан кийин дагы 1 номер менен атактуу саяпкер Бурганаков Таалайдын даярдап келген күлүгүнө назар салыңыздар. 1 майке менен чабылып атат.
биринчи майке менен чабылып аткан Белсулуу. Бул Белсулуунун энеси Безупречная деген бе, жалаң күлүк тууп жүргөн бе. Атасы Славный деген айгыр. Славный болсо өзү 2 машина уткан айгыр Славный. Мына бул Безупречнаянын бир баласы биздин Бакайата районундагы үзөңгүлөш досубуз Бапиев Манасбекте айгырлыкка салынып атат. Мынакей кандай теги күчтүү, линиясы күчтүү айгырлардын тукумдары бизге бүгүн байгеге чабылып атат. Болсун инибиз алып келиптир, Бек болсун. Бул өзү Актектир айылынын тургуну, Токтогул району. Бу дагы азыр бүгүнкү байгеде аба ырайын буркан шаркан кылып мыкты чабышты өтсөт болуш керек, күтүп туралы. Бул жерден 3 номер менен дагы өйдөңкү суу башындагы айылыбыз Каракол айылы, Талас районундагы Каракол айылынан келген Леди деген күлүк дагы байкаңыздар, назарыңыздарга салыңыздар. Леди деген күлүк буга чейинки 3 чабыштын экөөндө 3-чү болду, бирөөндө соңку чабышында 11 майда өткөн чабышта 2-нчи орунду ээледи. Бул дагы Россиядан келген күлүк, күлүктүн тукуму. Бул бүгүн дагы бир топ жакшы чуркайт болуш керек. Импорт күлүк десек болот. Мына кыскасы бу жерден бирөө начар, бирөө өйдө, бирөө төмөн деп айтканга мүмкүн эмес. Баары тандалган күлүк. 13-чү номер жок кошулганда. 15-чи номер боюнча да айта кетишибиз керек туугандар. Алажа деген күлүккө да назар салыңыздар. Алажа бүгүнкү Бисмиллахиррахманиррахим. Амин. Кудай жер казынан сактасын. Мына аттардын аршы 6 метрге ташталып, топурагы 60 метрге чейин бийикке кыргыган күлүктөр жарышка аракеттерин башташты. Алдыңкы топту байкайлы. Мына көк ат көгөрүп көк беттик менен алдыда келатат. Баракелди. Ылдамдыкты көрүңүздөр. Керемет. Мындай чамышты. Кана Хамзаны да байкаңыздар. Баракелди. Хамза балабыз Азамат Кудай кубат берсин. Мейман балабызга Кудай кубат берсин. Мейман достук менен колдоп коштоп туралы. 17-чи номер менен өтө мыкты тактикада колдонуп атат. Баса мен 15-чи номер менен айтып келатып, аттар чабылып калып токтоп калды. Алажа деген 15-чи номер менен чабылып аткан күлүктүн атасы 5 кашка. Ээси Карачолоков Улукбек жана Бактияр. Мына 2 достун күлүгү бүгүн чоң додого чыгып атат. Кубан деген инибиз даярдап келди. Бул Алажа өткөндөгү 28 апрелде өткөн Жекиш Батыркулов инибиз өткөзгөн чоң байгеде 3-чү орунду ээлеген күлүк. Алажа бүгүн дагы жакшы чуркайт деген ишеним бар. Улук инибизге ийгилик каалап коелу. Күлүктөрдү байкайлы. Асманга кырган топурактардын бийиктиги кандай кетип атканын азыр маңдайыңыздарга келгенде байкайбыз. Ылдамдык абдан катуу деп айтсак эч жаңылбайбыз. Ылдамдык жогорку деңгээлде. Азыр 1-2 круг бүткөндөн кийин ылдамдык азаят болуш керек деген божомол. Биздин Хамза балабыз өзүнүн чебер чабандестик ыкмасына салып, артта аңдып жүрүп отурат күлүктөрдү. Качан ылдамдыкты кошуп, топко кошулуп, озуп чыгаарын байкап туралы. Бул эми бул күлүктөн өтө коркуп деле кереги жок, анткени алгачкы чабыш экен. Казак туугандардан келди эле десе, сайыпкер досторубуз коркуп калмайбыз бар кээде. Ошондуктан топ тоголок, бак чуркайт, тап чуркайт. Ал эми каны 10 эсе мыкты болсо дагы табы келбесе, небир мына кунандар, небир тайлар жакшы бай келинбей калды. Ошондуктан Хамзанын чабышынан ырахат алалы, бирок күлүгүнөн коркпой туралы туугандар. Биринчи айлампа соңуна чыкты. Ылдамдык жакшы. Эл аралык чабыш болуп аткандан кийин мындай ылдамдык болбой койбош керек. Алдыңкы топто көк ат келатат. Көк аттын канын тааныштырып коеюн. 4-чү номердагы 4-чү жана 11-чи номердагы күлүктөр менен тааныштырып коеюн. 4-чү номердагы күлүк серебряный дождь дейт. Бул Россиядан келген Морис Аштын тукуму. Көк жакшы чуркап атат. Анан 11-чи номерда Алатоо Жаманкулов Сталбектин күлүгү Геспеш деген жаран күлүктөр чыккан чарбадан чыккан күлүк. Мына азыр 1-чи, 2-чи болуп алдыңкы топту баштап келатат. Таштагандарын байкаңыздар.
Байзак Баатыр илгери тарыхта ушундай бир окуя айтылат. Байзак Баатыр карып калганда Керкашка аттын чуркашын бир көрүп коеюн деп суранган экен байгеден келгенден. Алдыман чай өтчү көрөйүн деп. Ошондо Байзак Баатырдын суранышын эки кылган болбойт да. Багы кары сыйлаган эл эмеспизби? Байзак Баатырдын алдынан Керкашканы чаап өткөндөн кийин ошондо а киши ушинтип аябай таң барган экен. Жаныбарды көрүлө келем, эми таң бердим. Туягынан асманга кыргыган топурагы бир азыркы тил менен айтканда эки карагай кыргыза керек. Байзак Баатыр өзү баа ушинтип берген экен. Айтыруу тарыхый күлүк Керкашкага. Экинчи айлампада күлүктөр келе атат. Экинчи айлампа соңуна чыгып атат. Урматтуу көрүүчүлөр, күлүктөрдүн ылдамдыгы эч кандай азайган жок. Байкаңыздар, жакыныраак отурган көрүүчүлөргө кайсы күлүктөн тер чыгып калганын байкасаңыздар, байкайлы. Тер чыккан күлүктүн бүгүн үмүтү чоң, анткени табына келген күлүк терди текши төгүп калат эки айлампадан кийин. Ошону байкаңыздар. Кимиңиздер кайсы күлүккө койсоңуздар, ошол күлүгүңүздөрдүн моюнун байкасаңыздар, канчалык деңгээлде тер берсе, анда ошончолук деңгээлде ийгилик берет. Баракелде. Эки айлампа бүттү, үчүнчү айлампага кетти. Топтун артында биздин Хамза деген балабыз акырын ыргалып чаап бараткан кези, алдыңкы топто Американец деген айгырдын тукумундагы Ырсалиев Токобай аксакалдын күлүгү жакшы келе атат. Ал күлүктүн каймана аты Роза. Бул Роза боюнча айта кетсек, өткөндөгү 11 майда болуп өткөн шерине чабышта 3-чү байгелүү орунду ээлеп, бүгүн дагы кубандырат деген үмүттүү жандар турат. Урматтуу туугандар, бүгүнкү чабыштагы 10 номер менен чабылып аткандагы мыкты бир күлүк чабылып атат. Падыша деген. Бул алгачкы чабышы. Былтырдан бери байге көрүлөк бул күлүк. Бүгүнкү чоң дододо чабышып, өзүнүн арышын керип алайын деген максатта чабылып атат. 10 номерде да байкаңыздар. Атактуу Арбат деген, Брадерио деген түз тукуму. Бул Падыша деген күлүгүбүздүн ээси, Республикалык Аргымак Федерациянын президенти. Бүгүнкү иш-чаранын башында туруп, бардык уюштуруу иш-чараларынын аракетин зор кылып аткан биздин уулубуз Атакеев Исамбектин күлүгү 10 номерде. Кол чаап коюңуздар, колдоп коелу биздин жетекчибизди. Азамат, Аргымак сыйлаган азаматыбыз мына бүгүн жүрөгү түкүлдөп, кан тамыры, күрөө тамырлары көбөп турган учуру. Оозу кургап дегендей. 10 номердеги Падыша. 3-чү айлампа соңунда Баракелде. 3-чү айлампа бүттү, 4-чү айлампага жөнөштү. Алдыңкы топто баштап бараткан 1 номер боюнча күлүктү айта кетейин. Бул Белсулуу.
Жана эле мен байдын кызындай мактаган бел сулууду азыр ташташын байкаңыздар, мактаганга татый турган гүлгө окшойт. Бел сулууда бүгүнкү байгеден үмүт өтүп турган күлүктөрдүн бири 4-чү айлампага күлүктөр кетишти. Бул жерден туугандар леди деген күлүк дагы жакшы чуркап атат. Мен да бул күлүктөн бүгүн жакшы чуркайт болуш керек деген божомолум бар. 3-чү номер менен чабылып аткан леди деген күлүктү байкаңыздар. Ал күлүк Талас областынын Талас районунун Каракол айылынын күлүгү. Суу башындагы айылдан таза суу ичкен күлүк, таза суу утулуп келсе, бүгүн тамашаны абдан көргүзөт. 4-чү айлампаны соңуна чыгат. Азыр байкаңыздар. Жалпы айлампа 9 айлампа. Ай керемет чабыш болуп атат туугандар. Анткени мына ылдамдыкты байкасаңыздар, мындай тарыхый чабыштагы ылдамдык өзү дагы мен ойлоп атам, тарыхый ылдамдык болуп атат. Өтө мындай табы жакшы келген мыкты күлүктөр чабылып атат. Мына өзүңүздөр азыркыча мода тил менен айтканда пейс абдан катуу болуп атат. Эми азыр алдыңкы топто жанагы көк дагы деле баштап келатат. Серебряный дождь дейт. Бул күмүш жалатылган жамгыр деп которуп койсок болот окшойт. Көрөлү байкайлы бүгүн ээсинин чөнтөгүнө күмүш жадырат бекен же башкача болуп калабы? Телегибиз бир деп ойлоймун. Азамат күмүш тыйындай эле жаркырап чуркап келатат. Достор байкасаңыздар. 1-чи, 3-чү номурдагылар, 1-чи, 4-чү номур жакшы келатат. Алдыда Бурганаков Таалайдын таптаган күлүгү келатат. Хей, баракелде. Туура акыл берген экен. Ошодон жаңылбай чабып аткан биздин Хамза балабызга алкыш. Бирок бүгүнкү байгеде Хамзадан кем калбаган биздин дагы көкжал келечектеги жолборс балдарыбыз чабып атат. Анткени мына жерде эмне деген азамат балдар чабып атат. Булар келечекте биздин кыргыздын улуттун сыймыгы боло турган уулдарыбыз ат үстүндө азыр менен мышыктай ойноп баратыр. Бир былк этпей. Алтын жалатылган жамгырдай болгоп чуркаган мыкты күлүк алдыда дагы деле Азамат экен. Андан соң бел сулуу келатат. Бел сулуудагы мыкты аршы кенен экен. Алтынчы айлампага кеттиңер балдар, алтынчы айлампага. Ногул жерде 1-чи номер менен чабылып аткан бел сулуудун чабандесин байкасаңыздар, Садыбакасов Азирет. Ушундай мыкты жигит экен, атка отурганда бекем Азамат жигит. Мына бир күлүк алдыга чыкты, өзүнүн тактикасын которду окшойт. Ошол эмелеки мен айтып аткан Садыбакасов Азирет атынын ылдамдыгын кошту. Он 5-чи номер менен Алажа деген күлүк чабылып атат. Анын чабандеси Талантов Умар. Мына не бир мыкты күлүктөр чыккан, тарыхый күлүктөрдү берген биздин 113-чү кайнен заводубуз Талдыбулак айылында жайгашкан. Ошол Талдыбулактын кулуну Талантов Умарга да кол чабып коюңуздар. Анда Умар дагы азыр көптөгөн байгелер туткан биздин Хамза досубуздан эч кандай кем калбаган мыкты уулубуз.
Азыр күлүктөр 6-чы айлампада чуркашып атат туугандар. 6-чы айлампада кетип атат. Дагы 3 айлампа бар. Жалпы айлампасы 9. 9 айлампа, жалпы байге фондусу 900 миң сом туугандар. 900 миң сомду 7 күлүк талашат. 7 күлүккө байге бар, 900 миң сом жалпы байге фондусу. 6-чы айлампа соңуна чыгат. Охо, баракелде. Алдыңкы топто эмелеки мен айтып өтүргөн Азирет деген айтып өткөн мыкты чабандазыбыз Гүлсулуу менен алдыга озуп чыкты. Баракелде. Гүлсулуунун ташташы эч начарлаган жок, алдыга кетти, жакшы азамат. Азирет дагы далай байга уткан, анткени бул Азиретти үйрөткөн белгилүү саяпкерибиз Бурганаков Таалай. Мына Таалай инибиздин, Таалай досубуздун 7-чи айлампага кеттиңер. 7-чи айлампага кеттиңер. Алдыда 3 айлампа бар. 7-чи айлампага кеттиңер. 7-чи. Онунчу номурдагы падыша да жакшы кетип атат. Тер төгүп калыптыр текши. Болгону 2,5 айлампа калды. Туугандар, ылдамдык абдан катуу болуп атат. Мындай ылдамдык менен биз бүгүнкү байгенин көркүнө чыгарып атабыз деп ойлойбуз. Эң сонун чабыш болуп атат. Алтынчы айлампада чуркашып атат. 7-чи айлампада чуркашып атат, туура. 7-чи айлампада чуркашып атат. Азыр күлүктөр келсе 7 айлампа бүтөт. Бул жерден Сыргак уулу Изат саяпкерибиздин чабандеси Болотбеков Арсен жөнүндө да айта кетишибиз керек. Арсен өтө көп күлүктөрдү чаап, ушундай бир ак жолтой уулубуз. Мына бүгүн дагы Арсендин чаап аткан күлүгү 11-чи номер менен күлүк Алатоо деген күлүктү чаап атат. ГС5 чарбасынан чыккан. Күлүктөр 7-чи айлампанын соңуна чыгып атат. Туугандар, арыш азайган жок, кайра ылдамдык күчөп атат. Бардыгы текшиттерин төгүп алыштыр, кандай сонун чабыш болуп атат. Тайманов Темирландын Кера деген күлүгү 8-чи номер менен чабылып атат. Ага да көңүл буруп коюңуздар, анткени бул колтума күлүк. Адил деген мыкты уулу чабып атат, адагы абдан сонун жакшы чуркап келатат. 7-чи айлампа бүттү туугандар. 7-чи. Мынакай туугандар, 7-чи айлампа бүттү. 7-чи айлампа, али 2 айлампа бар. 8-чи айлампага кеттиңер. Баракелде, топ байгенин күлүктөрү тобу менен сонун кетип бараткан маал экен. Мына 8-чи айлампаны көздөй жөнөдү. 16 000 метр бул 9 айлампаны түзөт. Мына азыр ушул жыйынтыкты алгандан кийин чечүүчү айлампаны көздөй айланат. Байгелерим болсо мына жогортон айттык, азыр дагы бир эсиңерге салып коелу. Себеби эл аралык кыргыз казактын башын бириктирген чоң байге. Мен дагы бир жолу мына ушул байгелерди тапшыруу үчүн кулактар кылып койгон жакшы. Көпчүлүктү ары барабыз, бери барабыз дегендей.
Мына ушул Серик Балтабаев топ байге YouTube каналынын түзүүчүсү, Instagram каналы аркылуу казак-кыргыз ортосундагы ат чабыштарды чагылдырып келатат. Мына ушул Серик Балтабаев, Аргымак Федерациясынын экс-президенти Самаев Урмат Оозбекович жана ат чабыш оюндарында улуттук ат чабыш, кыска аралык ат чабыш боюнча эң мыкты байгелерди коюп, эчендеген байгелерди алтып, өткөн жылы мына тел тору бир топ кунандары менен мыкты байгелерди туткан Мурат Кагаздиев агабыз мына ушул 3 адам топ байгенин байгесин тапшырууга даяр болуңуздар. Кагаздиев Мурат аганы, Урмат Самаев мырзаны, Серик Балтабаев мына Казакстандан келген блогер боордошубуз топ байгенин байгесин тапшырууга даяр болуңуздар. Достук аке, топ байге кандай кетип баратат? Жана WhatsApp группадан элге маалымат бергендей кылып бир айтпайсызбы? Сиз WhatsApp группадан эле айтып мында элдин алдына келгенде эле же өзүңүз кунан калып калса эле ошо настроениеңиз түшүп атат. Бир кол чаап койгулачы эл журт. Достук Беренбаев мына бул киши келгени Байге Мурасы YouTube каналы, Байге Мурасы Instagram каналы аркылуу айгырларды тартып атат. Мына чабандестерди, саяпкерлерди аңасалап атат. Кудай буйрса ислам шартты түзүп берсе Казакстанды бүт кыдырып келсемби деп атат. Бир ушу жеңемди сарсана кылып эле. Туура айтып атат бакем, туура. Мына күлүктөргө кайтып келели. Күлүктөр азыр соңку айлампага кетет. Туугандар, байкаңыздар, соңку айлампага кетет. Азыр чабандестерге эскертебиз. Калыстар, сиздер да эскертип коюңуздар. 8-чи айлампа бүттү, соңку. Жыйынтыктоочу айлампага, 9-чу айлампага кеттиңер. Жыйынтыктоочу айлампага. Ай баракелди, вали. Алдыда кетип бараткан бул 3-чү номердеги Леди Дүйшөналиев Докторбектики Талас Каракол, 7-чү номердеги Акмарал Шадыбекова Алтынбектики Көк Кашат. Мына ушул жыйынтыктоочу айлампаны көздөй экөө баштап жөнөдү. Эми жыйынтыктоочу айлампада кимиси кандай келет? Ылдый чуркайт, капталдап чуркап, анан фиништик түздүктү көздөй. Достук байке, өрдү көздөй көтөрүлгөндө кимиси кандай келет? Мунун баары буйруктан. Ат чуркабай, тап чак чуркабай, багы чуркагандар алат. Бүгүн чоң майрам, чоң салтанат 24 май. Бул ат чабыш оюндары боюнча Кыргыз тарыхында бир жазылып калчу сонун күн болуп атат десем болот. Себеби жеке ишкер жаштардын, демилгелүү жаштардын демилгеси менен мына 7 миллион сомго жакын акча, мына уюштуруу иштерине канча кетти. Мына эшикке боз үйүн тигип, келген элди сыйлап урматтап, мына алыс жакындан келген Жалпы Аргымак Федерациясынын жамааты, Жорго Федерациясынын жамааты, кыска аралык ат чабыш боюнча федерация бир муштумдай бириги ынтымакка келип, үлгү бололу, ынтымак менен алдыны көздөй жылалы деп, Казакстандан бир боорлорду чакырып, Маврекиндей бир жакшынакай иш кылып атат. Кана достук байке, тетияк кандай кетип баратат? Айтыңызчы бир. Ылдамдык аябай каты кетип баратат. Алдыңкы топто 1-чи номер менен Бенсур окшойт, көз жетпей атат туугандар. Андан башка 15-чи номер менен чабылып аткан Алача деген күлүк алдыда келатат достор. Колдоп тосуп алыңыздар. Ай азаматтар, мына азамат кандай мыкты балдар чабылып атат. Керемет көрүнүш. Чабыш жогорку деңгээлде ылдамдык. Колдоп сүрөп алыңыздар. Колдоп алыңыздар күлүгүңүздөрдү. Калыстар абдан дыкат караңыздар. Кыл чайнаш чабыш. Керемет, алдыда маңгыл кашка чыкты. Мага номерин айтып коюңуздар. Кандай керемет. Кол чаап коюңуздар туугандар. Кандай мээнет жазат. Ырахат тартууланган Мара. 15-чи номердагы күлүк келатат. 15-чи номердагы. 15-чи номердагы Алача келди. Улук менен Бактиярды куттуктайбыз. Азамат мен мактап аткан көк күлүк 4-чү болуп калды. Орну 90 миң сом, 3-чү орну 135 миң, 2-чи орну 180 миң, 1-чи орну 405 миң сом. Алматадан келген Максутов Адилеттики. Авадан аттуу күлүк. Авадан 5-чи орун. Келди чыкты. Дөөлөтбаков канат таптаган. Элесов Нурел чапты. Мына 5-чи байге, топ байгеде бул 45 миң сом. 45 миң сом. Баракелди, байге кут болсун.
Ал эми 4-чү келген Токтогул району Актектир айылынан Серебряный дождь Молдобаев Бекболсундуку Бекзат саяпкери Адылбеков Баяман чапты. Токтогул району Актектир. 4-чүгө 90 миң сом. 90 миң сом мына. Өткөндө министрлер кабинетинин төрагасынын клубогунда Тайфун деген күлүгү менен Бекболсун 2-чи келдиле. Ал эми 3-чү келген, 3-чү байгени ээлеген Талас облусу Суулуу Маймак айылынан Айтулуу Шейшеналы Дүйшөнбиев агабыздын, Шакин агабыздын Талисман деген күлүгү келди. Бул бышты айгыр. Саяпкер өзү Данияров Артур чапты. 135 миң сом акчалай байгеси. Мына Шакин ага Кыргыз Республикасынын президенти койгон 1-чи квартираны утуп алган кара шумкар менен. Мына Серик мырза байгесин тапшырып атат. 3-түкүн. Ал эми 2-чи орунду ээлеген Леди аттуу топ байгенин күлүгү. Бул 3 жаш Байтал бышты. Дүйшөнәлиев Доктурбек ээси, Касымов Нурдин таптаган, Жолдошбеков Каниет чапты. Талас облусу Каракол айылы 180 миң сом акчалай байгеси. Мына Мурат ага тапшырып атат. Медалы, диплом, сертификаты менен. Ал эми бүгүнкү топ байгенин жеңүүчүсү 1-чи орунду ээлеген. Бул 3 жаш бышты Байтал, атасы Монрайдер, энеси Каркыра. Алажа Карачолоков Улукбектики жана Бактиярдыкы. Аманкулов Кубан таптаган, Талантов Умар чапты. Талас облусу Бакаята району. Өткөндө Жекиштин чабышында 3-чү орунду ээлеген. Кол чабуулар менен колдоп коелу. 405 миң сом акчалай байгеси. Ат чабуусу, медаль, диплому, кубогу менен. Мына Серик мырза, Урмат Озбекович, Мурат ага бар болгула дайыма байге тапшырып. Байгелериңер кут болсун, байгелериңер кут болсун. Мына эми Алажа мына аттанар жагы, камчылар жагындагы алаягы бар. Аты келди, ат чабуусун жабалы. Байге тапшыргандарга ийгилик, байге алгандар байгеңиздер кут болсун. Жугуштуу болсун, ынтымак достук бекем болсун. Дайыма ат үстүндө, ат жалында, тойдо жакшы маанайда кездешип жүрөлү. Баракелди. Анда келиңиздер эми. Могу суу чачып, кичине жолду карагы чакты, жорголор даярдагыча. Ассаламу алейкум, урматтуу ат сүйүүчүлөр жана урматтуу кыргыз элим. Мен өзүм тааныштыра кетсем, Карачолок Улукбек Өскөнбаевич. Мен өзү машыктыруучу иштейм, күрөш боюнча, грек-рим күрөш боюнча. Андан тышкары ошо атка да кызыгабыз, Кыргыздын улуттук оюндарына ушуну колдоп, ушуну ата тегибизден калган, чоң аталарыбыздан калган ушу атка кызыгыбыз бар кичине. Ошо бүгүнкү байгебиз менен аябай кубанычтабыз, кубанып сүйүнүп турабыз. Бул доозубуз экөөбүздүн атыбыз, Бактияр деген доозубуз. Бүгүнкү айта кетсек, ушу топ байгени уткан Алажа аттуу атыбыз, бул атасы Манрайдер, энеси Каркыра. Бул Каркыра 2017-жылы Экспо, Казакстанда өткөн Эксподо Кунан байгени жеңүүчүсү. Манрайдер деген бул 5 кашка деп айтылат. Бул Кыргызстанда мыкты айгырлардын бири. Ошо бүгүнкү байгебиздин ийгилиги бул Кубан деген тренерибиз, ошонун эмгеги, ошол даярдап келди. Буга чейин өткөндө Батыркулов Жекиштин чоң атасына Куранда окуттуу бир байгесинде ошол жерден 3-чү болуп калган. Аламан байгеден. Бүгүн Кудай буйрса, Кудайдын жардамы менен чемпион боло турабыз. Бүгүнкү иш-чара боюнча мына бүгүнкү өткөрүп аткан, ушу байгени өткөрүп аткан
жигиттерибизге Аллах разы болсын, иштерине береке, кыргыз элиде өнүгүү болsun. Мына бүгүнкү Талас областынын губернатору ушу жакшы концерт уюштуруп, элге майрам уюштурду. Ар дайым ушу кыргыз элинде ушундай майрам боло берсин, өнүгүү боло берсин, кыргыз элибиздин келечектеги алдыңкы мамлекеттердин катарына кошула тургандардан болсун, ошого тилектешпиз.